Карабалтадагы курулуш материалдар заводу. Мурда ал Кыргызстандагы ири алкоголь өндүрүүчүлөрдүн биринин бизнеси болчу. Эми ал президенттин досуна таандык империянын бир бөлүгү. Бул жөн гана колдон колго өткөн дагы бир объект эмес, а Кыргызстандын жаңы тарыхынын негизги лейтмотиви болгон мүлктү кайра бөлүштүрүүнүн кезектеги эпизоду. Формалдуу түрдө бийлик коррупция жана бандитизм менен күрөшүп жатат. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет. Андан көрөкчө кустуралы, бардыгын алалы дегендей. Иш жүзүндө болсо бизнестерди мурдагы кожоюндарынан тартып алып, өзүнүн досторуна берип жатышат. Бул иликтөөдө биз Бажы падышасы Райымбек Матраимовдун жакында эле күчтүү болуп турган кланы президент Садыр Жапаровдун айланасындагылардын кысымынын алдында кантип алсыз болуп калганын, ошондой эле Матраимовдун өкүл баласы Алмазбек Арстанбаев менен Аю холдингинин ээси Шаршембек Абдыкеримов кантип мүлкүнөн ажырап, ал Жапаровдун адамдарынын колуна өткөнү жөнүндө айтып беребиз. Эң негизгиси, эмнеге Кыргызстан үчүн бул көрүнүш адаттан тыш эмес, а көнүмүш нерсеге айланып калганын баяндайбыз. Шаршембек Абдыкеримов курамына 30га жакын компания кирген Аю холдингинин негиздөөчүсү. Бирок кагаз жүзүндө алардын баары эле ага таандык болгон эмес. Айрымдары жакындарынын жана өнөктөштөрүнүн атына катталган. Карабалта курулуш буюмдар заводунун тагдыры да ушундай. Заводдун кожоюну деп Абдыкеримовдун ишкерлик өнөктөшү көрсөтүлгөн. 2023-жылы апрелде Садыр Жапаров мамлекет 2 Аю арак заводун конфискациялаганын билдирген. Анда бийлик Карабалтадагы завод жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Бирок 3 айдан кийин анын Алмазбек Арстанбаев аттуу жаңы кожоюну пайда болгон. Ал аты жөнү эбак эле коррупция жана аткезчилик сөздөр менен синоним болуп калган Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Матраимовдун өкүл баласы. Арстанбаевдин аты жөнү буга чейин да Матраимов менен байланышы бар делген бизнестерде айтылып жүргөн. Журналисттик иликтөөлөрдөгү маалыматтарга ылайык анын Кыргызстандын чек арасы аркылуу жүк ташуу схемасына тиешеси бар. Матраимовдун таасиринин кантип азайганы эсиңиздеби? 2019-жылдан 2020-жылга чейин Клоп, Азаттык жана ОССРП Кыргыз бажысындагы коррупция жана аткезчилик тууралуу иликтөөлөрдүн сериясын чыгарышкан. Ал схемалардын артында Райымбек Матраимов менен анын Кытайдагы өнөктөшү Хабибулла Абдукадыр турган. Андан соң митингдер, наразылык акциялар болуп, акыры Матраимов жогорку кеңешке өз партиясындагы кол бала депутаттарды алып келүүгө аракет кылган парламенттик шайлоо өткөн. Райым миллион камалат. Мунун баары кезектеги жапырт толкундоолор менен аяктап, жыйынтыгында бийликке Садыр Жапаров келген. Матраимов камакка алынган, бирок көпкө эмес. Ал компенсация катары мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төлөгөндөн кийин эркиндикке чыккан. Ушактарга ылайык, анда ал өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок окуя бүтө элек болчу. Матраимову возмещено полностью 2 миллиарда сомов. Арстанбаев Матраимовдун ишинде фигурант эмес болчу. Анда эмнеге андан заводду алып коюшту? Бизде бир версия бар. 2024-жылы январда УКМК Матраимовго издөө жарыялаган. Анда ага бейбаштык жана чек арадан мыйзамсыз өтүү айыптары тагылган. Көрсө Матраимов 2022-жылы Бажыдагы коррупциялык схемаларын калыбына келтирүүгө аракет кылган экен. Бул үчүн ал өзүнүн өкүл баласына кайрылып, ага Кытай товарларын Борбор Азия өлкөлөрүнө аткезчилик менен ташыган ишкер Хабибулла Абдукадырдын тууганын алып келүүнү өтүнгөн. Өз кезегинде Матраимовдун өкүл баласы маркум Кримтөбөл камчы Көлбаевден жардам сурап, ал коркутуу жолу менен Хабибулланын тууганын экс-бажычынын үйүнө барууга мажбурлаган. Мунун баары сотто айтылган. Ал жолугушууда Райымбек Матраимов Камчы Көлбаев жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашев болгон. Анда Матраимов дале болсо бажыдагы маселелерди чечүүдө таасири бар экенин Хабибуллага жеткириш үчүн анын тууганын тапанча менен коркуткан. Бирок Матраимовдун бул аракетине майнап чыкпагандай. Жана ошондуктан ал чет өлкөгө качып кеткен сыяктуу. Хабибулланын тууганын алып келген Матраимовдун өкүл баласы Алмазбек Арстанбаев болушу ыктымал. Анткени анын аты жөнүнүн баш тамгалары соттун токтомундагы маалыматтар менен дал келет. Бул окуядан кийин УКМК экс-бажычынын көп миллиарддаган бизнеси мамлекетке өткөнүн жарсалган. Райым Матраимов бюджетке, Кыргыз мамлекетинин бюджетине 200 миллион доллар акча төлөп, анан чыкты.
Бирок таң калыштуусу Кара Балтадагы завод мамлекеттин эмес, Алато Гидро аттуу жеке компаниянын менчигинде болуп калган. Анын негиздөөчүлөрү Нурсултан Челтенов менен Азат Бурханов. Челтенов Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин бир тууган агасынын небереси. Активист Эрлан Бекчоронун айтымында Акаев Садыр Жапаровго куда болот. Азыркы президенттин кайнежеси Нурсултандын атасы Рыспек Акаевдин жубайы. Азат Бурханов Садыр Жапаровдун доосу жана президенттик шайлоодо анын ишенимдүү адамы болгон Арзыбек Буркановдун уулу. Жапаров бийликке келгенден кийин Буркановго байланышы бар компаниялар мамлекеттик ири объектилерди куруу боюнча тендерлерди утуп ала баштаган. Ошондой эле алар Кыргызстандагы алгачкы мыйзамдуу казинону ачып, бизнестерин, анын ичинде кармалган коррупционерлерден тартып алынган ишканаларын дагы кеңейтүүдө. Кара Балтадагы заводдун окуясы биз дээрлик ар апта сайын айтып келе жаткан кыйла кеңири көрүнүштүн бир бөлүгү. Өзүңөр карап көргүлө. 2 жыл мурун Аю холдингинин өнөктөшүнөн Бишкектеги Камболдук нооту комбинатынын бир бөлүгү конфискацияланган. Кийинчерээк ал комбинаты Матраимовдун жогоруда аты аталган өнөктөшү Абдукадырдын уулу сатып алган. Матраимовдон айырмаланып, Абдукадыр кедеринен кеткен эмес, тескерисинче зоолосу көтөрүлгөн. Эми Жапаров экөө элдин алдына чогуу чыгып жүрсө, президенттин уулунун достору менен Абдукадырдын жалпы бизнестери пайда болду. Президенттин жакындарына жана Буркановго башка да активдер өткөн. Мадина базары, ЖБИ заводу жана Сан Сити деген ден соолукту чыңдоо борбору. Ал эми президенттин жеңеси Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматовдун курулуш бизнесинде үлүшкө ээ болгон. Анын алдында УКМК экс-мэрди коррупцияга айыптаган. Ар башка объектилер, ар башка окуялар, бирок баягы эле жаңы кожоюндар. Бай болуунун схемасы жөнөкөй эле. Бизнес көйгөйлүү деп жарыяланып, кожоюндарын коррупцияга, бандиттер менен байланышка же салыктан качууга айыптап, активдерин алып коюшат. Бирок алар мамлекеттик органдардын да, коомдук фонддордун да, жарандардын да колуна тийбейт. Таасирдүү байланыштары бар конкреттүү жеке компанияларга берилет. Жок, муну рейдерлик деп ойлобогула. Бул мыйзамсыз жол менен табылган мүлктү кайтаруу болгону көбүнчө бир эле адамдардын колуна кайтарылууда. Эгер мурда миллиондогон долларлар Матраимовдорго кетсе, эми бардыгы Жапаровго жакын адамдарга тийип жатат. Кийинки кезек кимдин бизнесинде деген суроо туулат. Биздин каналга жана Patreonго катылып, чындыкты жайылтууга жардам бериңиз.